Нурлан Насип. Бүгүн биз Нурлан Насипти цифровой психология боюнча разбор кылабыз. Менин атым Кундуз Таштанова, мен цифровой психолог, коуч. Караңыздар, Нурланбек Насип 10 сентябрда 1990 жылы төрөлгөн. 1-2-ге кирет. 1-2 деген эмнени билдирет? Саны 1 жана миссиясы 2 дегенди билдирет. Жана Нурланбек деген ат сан 4кө чыгат. 4-чү санга кирет. Караңыздар, бирлер кандай болот? 10, 19, 28, 1 төрөлгөндөр, булар 1 деген санга киришет жана булар сахна адамдары. Көп ырчылар 1. Мисалы үчүн Динара Акулова, Малика Дина, Нурмат Садыров жана башкалар да. И караңыздар, бирлер көбүнчө сахна адамдары, бирлер жылдыз болгулары келет, бирлер мен айттым ошол нерсени кылыш керек деген адамдар. Нурлан мырзаны айтсак, азыр ал 35 жашка чыкты. 33төн кийин анын миссиясы иштеп баштады. Миссия 2 деген эмнени билдирет? Мырзага миссия 2 деген бул чечим чыгарыш бир аз оорураак болот. Чечкиндүүлүк чечим чыгарыш үчүн 3 күн, 5 күн дагы андан да көп болуп кетиши мүмкүн да. Миссия 2 деген эмнени дагы билдирет? Дипломат дегенди билдирет. Дипломатиялык мамиле, эч ким менен урушкусу келбейт, мамилени сактап калгысы келет. Баарын эле түшүнгүсү келе берет, түшүнгүсү келе берет да. Миссия 2. Именно Нурлан Насипти алсак, эгерде Нурлан мырза өзүнүн балким чакан студия, продюсерлик борборбу, же болбосо мындай бир жөн эле сабактарды берип, тренер болуп баштаса, ушу болгон билимин шакирттерди чыгарыппы, же болбосо өспүрүмдөрдө музыкалык жактан сабак берип, дагы өзүнүн дагы өнүктүрүп баштаса, анда жан дүйнөсүнө дагы бактылуулук орноп баштайт. Себеби дегенде бул эң мыкты тренер. Үлтүр точкасынан бери, майдасынан бери түшүндүрүп, аябай жакшы түшүндүрүп, жакшы билим бере алат да. Өзүндө эң күчтүү сапат эмне билим бар болсо, опыт, тажрыйба, ошону берсе болот. Эгерде сиздер өзүңүздүн туулган күнүңүз боюнча разбор алгыңыз келсе, анда комментарийге энергия деп жазыңыз жана менин акысыз сабагымды белек алсаңыз болот. Андан сырткары ушул видеонун астында эмки кайсы ырчы жылдызды биз дагы разбор кылалы, сөзсүз түрдө жаза кетиңиздер.